Саламатсыздарбы, урматтуу биздин ага эжиклер жана эң сүйүктүү биздин окуучулар. Азыркы кырдаалга байланыштуу биз онлайн сабактарды бөлүшүп жатабыз. Ошонун ичинен бүгүн биз 5-класстар үчүн информатика сабагын даярдаганбыз. Ошол онлайн сабакты бөлүшүп коесуздар. Анда эмесе бүгүнкү биздин онлайн сабакка кош келипсиздер. Даярдаган информатика мугалими Мамат Ибраим уулу Жумабай жана Нурали уулу Шаназар сиздер менен. Урматтуу окуучулар, биз сабагыбызды баштаардан мурун сиздерге логикалык суроо. Бул жерде сүрөттө көрүп турганыңыздардай кимдики туура 9 же 6. Биз жообун кийинки сабакта сурайбыз. Экинчи суроо: булак үн, байланыш каналы, аба, кабыл алгыч адам. Бул схемада кайсы информациялык ишмердүүлүк чагылдырылган? Туура жообун табып, биздин баракчага кайрыласыздар же буну дагы кийинки сабакта бөлүшөбүз. Анда эмесе бүгүнкү өтө турган жаңы темабыз текстик информация. Азыркы учурда же дегиле адамзаты жаралгандан бери текстик информация эң адамга зарыл темалардын бири. Текст бул бастырылган, жазылган же оозеки формадагы ар кандай сөз түрүндөгү билдирүү, айтылыш. Жазылган текст формасында берилген информация текстик информация деп аталат. Анда эмесе текстик информацияны аткаруу үчүн бизге Word программасы эң зарыл программалардын бири. Ачуу жолдору жана анын менюлары менен кыскача тааныша кетсек. Биз биринчи пуск кнопкасын басып, анан все программа жолчосун тандап, анын ичинен Microsoft Office папкасынын ичинен биз түрдүү программанын катарынан Microsoft Office Word 2007 программасын тандап алсак. Бул жерде сиздер көрүп турганыңыздардай жолчолор бар. Главная, вставка, разметка страница, ссылка, рассылка. Бул жерден вставка кирип, мисалга түрдүү иштерди аткарсак болот. Мисалга таблица чийсек болот, рисунок, сүрөт койсок болот, фигура, географиялык же геометриялык чиймелерди дагы аткарсак болот. Диаграмма, математикалык диаграммаларды чыгарып, бул жерден түрдүү фигураларга салып чыгарсак болот. Деги эле бул жерде көптөгөн иштерди аткарсак болот. Бирок кийинки сабактарда биз атайын ушулга басым жасап, көбүрөөк сабак практика жүзүндө дагы даярдайбыз. Текстик программанын кыскача тарыхын бөлүшө кетсек. Миңдеген жылдар бою адамдар информацияны жазып келишкен. Бул убакыттын ичинде жазууну эмнелерге жазышкан? Таш, чопо, жыгач, папирус жана түрдүү нерселерге жазышкан. Кагаз жазгандыгы жана эмнени жардамы менен жазышкан? Курч таш, сөөк, таяк, куштун канаты, куштун канатынын жасалган калем, авто ручка. 19-кылымдын аягынан баштап жазуучу машинка колдонула баштаган. Компьютердин пайда болушу жазуу технологиясын түп тамырынан бери өзгөрттү. Атайын компьютердик программалардын жардамы менен каалагандай текстти терсе болот. Азыркы учурда ушул көптөгөн информациялык тексттерди Word программасы аркылуу терип жаза алабыз жана сактайбыз. Бул боюнча сиздерге окуучулар үйүңөрдө отурганда, үй тапшырмасында ошо кол телефонуңарда же компьютер болсо текстик киргизүү боюнча практикалык ишти көбүрөөк аткарып, туура эмес жерлерин бизге кайрылып сурасаңар болот. Төмөнкү номерлерге WhatsApp же электрондук поштага кайрылып сурасаңыздар болот. Ошол боюнча сиздерден сураныч көбүрөөк пайдалуу жагын алып, текстик программа боюнча иштеп, үйүңүздөрдө көбүрөөк практикалык ишти аткарыңыздар.